Assalamu alaikum ardактуу Ош Кабар YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Кайрагач айылында турабыз. Кайрагачтан жакшы жаш чабандес саяпкерлердин колунан, дыйкандардын колунан жакшы жоон жолкусунан келген өтө зардалы тогуз күчтүү ат чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келдик. Мына атты байкаңыздар, өзүңүздөр көрүп байкап тургандай эле көкүрөк жамбаш мындай квадрат келген жакшы ат чыгат экен. Ушул аттын маалыматыны Нурисламдан сурайбыз, сиздерге жеткирип өтөбүз. Мына атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Бизден алыстабаңыздар туугандар. Кандай ат болду? Нурислам маалыматты берет буйруса. Нурислам, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, жакшы көрөсүз экен. Жакшы, ден соолукта жакшы, иштер жакшыбы? Жакшы экен. Ат сатууга коюлду буйруса. Ооба, койдук экен. Эми бул тор аттын маалыматыны кичине көрүүчүлөргө жеткирип өтөлүчү. Өтө тез ат окшойт, а? Тез экен. Ойбер деген спратко башка бакка караганда эми породасынан баштайлы баштаган деле. Породасы экен, өзүбүздүн кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Кыргыз жылкынын үчтүүсү. Чапсал чарчабаган кыргыз жылкы деген. Өтө көкүрөктөр жайында экен. 4 казыгы тазабы? 4 казыгы таза экен. Просто мына такалар өсүп калыптыр, Такалар керек. Тамактар өсүп тур. Колго жоош эле тээп иштебейт, жаман өнөрү жок. Жок. Ат кайсы жердин аты түгү? Түгү Жалал-Абадтан келген экен. Түгү Жалал-Абадтын аты. Өзүнүн айыл акелерибиз алып келгенде ошолордон алганбыз биз. Эми аттын бою канча чыгып калат? Бою 1.55 менен 1.60-тын ортосу экен. 1.55 менен 60-тын аралыгы. 55-тен өйдө 60-ка жетпей калат. Экөөнүн ортолугу. Кличкасы барбы аттын? Кличкасы экен Тассегеле жоонат, палван ат. Палван койдук экен. Мына дене мүчөнү сынына карап туруп. Сынына карап. Эми Тайсындай улактап өзүн көрсөтө алабы? Улактарга чалынганбы? Салынып, Улагы Куда халесе тамай экен. улагы тамай. Улагы тамай. Чабылып салынып жүрөбү? Салынып жүрөт экен. Аттын жылоолору кандай жылоолору? Жылоолор дегенде эле жылоолоп калды чабандес дагы. Жылоолор жакшы окшойт, ат уруштары, атка барыштарычы. Атка барыштары жакшы экен. Улагы тамай. Улагы тамай. Ишке дагы жүрөт. Ишке дагы жүрөт. Үйүргө коюлбадыбы ат? Жок, үйүргө биз коелек салгандан бери. Үстүлөрү кандай эми аттын? Үстүлөрү тола экен. Толобу? Скоростарын бир көрсөтөт экенбиз. Минилип эле жүргөн ат азыр туруп калган эмес, а? Кичине көрсөбүз эми аке элге. Сынчы мындай чыгаргандан кийин. Чыгаргандан кийин эл тараза эл сынчы дегенде эл баалап алат, а? Эл баалап алат, жаккан алат. Көңүлгө жак салат, болсо ат үйдө кала берет. Берака кайры чукам. Кой берчи бир. Скорость. Шамал экен, а бул үн менен го. Болду, машалла. Ат резки өзгөрө турбайбы? Кой дагы бир. Мына кекилик көрдүңүз экен. Самал. Озда элпе эле экен, а токтогондо. Оздагы элпек экен. Улак ачканда бирок иче катып кетет экен. Улак ачканда өтө катуу кетеби Улак скорость. ачканда катып кетет. Ат өтө эме экен, а скоросттары мындай өзү жоон жол болгону менен Скорость менен экен, а? күчтүү, өтө. Тайсын деп таанымал эле мына жерлерде, ушул жерлерде улактарга салып чабып жүрсөңөр керек. Келгениге бир 5 ай болду экен Жалал-Абадтан. Мындай бир акедан алганбыз өзүбүз. Улагын көрүп, текшерип. Улагын ачса тамай экен. Жүгүргөнү көрдүңүз. Эми Тайсындын баасына токтолойлучу. Баас канча аттын? Баасын ака биз дыйканчылык кылып эле мына сата турган ой бере чыгарабыз. Эмне сатыш керек? Сатыш керек. Канча миң деп эги чыгарбайбыз экен. 200 миң кем бар экен, сурашы берет. 200 миң сом. 200 миң сом сурашы берет. Сурашы берет. Кеми дагы болот буйруса сүйлөшүүлөр, а? Эм көп атты бастырып кыйнап элебайм, мен секин бастырып тур. Номерлер канча менен? Номердеги жатка билбейм, сизге жазып берем. Экранга жазып калтырдык туугандар, ушуну менен биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар. Тайсынды колдон чыгарбаңыздар туугандар.